Sarıgulov Dastan İslamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Arыбасын аруу кыргызым бар болуңуздар. Адамдын жашоосунда адашуулар болот, өзүнүн багытын жоготкондо. Кыргыз өзүнүн багытын жоготтубу? Адашуулар болдубу? Же болгон жокпу? Ушул боюнча мен суроону Дастан Исламович агайма сунмакмын. Дагы бир жолу саламатсызбы, ага? Мына Көк Асаба гезитинде 2009 жылы сиз жакшы бир макала бергени эсимде. Ошо кыргыздардын өзүнүн татаалдашкан адашуулары жөнүндө, тагдыры жөнүндө. Анын ичинде ошол атайын белгилеп бир 7 бөлүмүн айткансыз да, жазгансыз. Ошолор тууралуу бир кеңири маек куруп берсеңиз. СССР доорунда КПСС жүргүзгөн саясаттын кесепетинен 3-4 муун кыргыз элинин аң сезимине жалган маалыматтар терең сиңген. Ошол жалган маалыматтар туура эмес ой жүгүртүүгө, чындыкка дал келбеген түшүнүктөрдү калыптандырган. Четинен баштасак, бул атайын саясат болгон. Эмне максат менен? СССРдин курамында гана силер бактылуу болосуңар. СССРдин курамынан чыгып кетсеңер, силерде келечек жок. Силер өнүгө албайсыңар деген саясатты аң сезимге сиңирген. Мына ошонун кесепети бүгүн дагы байкалып турат. Четинен даректүү айтсак, жакшы эсиңизде бардыр. Ал убакытта кыргыздар 16 кылымда араң эл болуп калыптанган деген пикир кеңири жайылган, туурабы? Кыргыздар өзү маданиятсыз, билимсиз, сабатсыз. СССР пайда болгондон бери бага ачылды. Ага чейин мал менен жүрүп, маданиятсыз, жөндөмсүз ынтымак биримдиги жок деген пикирлер үстөмдүк кылган. Эми ошол түшүнүктөр, жалган маалыматтар бүгүн дагы элибиздин бир чоң катмарында жашап атат. Бүгүн дагы ошондой түшүнүк. Четинен баштайлык. Эң алды 16 кылымда араң калыптандыңар, мамлекетиңер болгон жок деген пикирди биздин сиз менен маегибиз кыргыздын тарыхы жөнүндө маалыматтар толук четке какты деп ойлойм да. 16 жыл, 16 кылым. 16 кылымда калыптангансыңар, андан мурда тарыхыңар жок, жазылган эмес деп бизди басынткан саясат жүрүп келген. Ал эми сиз экөөбүздүн маегибизде Шумер элинин чопа жазууларында 1 ар 16 ок барабар деген дөбө маданият жөнүндө маалымат, ДНК, жанагы тазырык, мунун баары бул пикирди жокко чыгарып атат да. Кеңейтип айткандын кажети жок, себеби буга чейин биз бир 40 мүнөттөй сөз кылдык. Ошондо далилдүү маалымат кетти го. Бул жалган болгонун. Биз азыр билишибиз керек, так кесе айтканда, биздин тарыхыбыз илимий далилденген. Бери дегенде 7000 жыл, андан ары
paleoastronomiya, paleolingvistika, paleogenetik ilimleri nары dagы bir neçe ming yıl terеңine getirip atpайбы mezgilдин. Экинчи чоң адашуу мындай болгон. Кыргызстан кичинекей мамлекет. Мунай, газ байлыктары жок. Өнүк албайт. Мисалы, билимсиз, маданиятсыз деген пикирлерди жокко чыгарган маалыматка азыр токтоло кетейин. Менин колумда мындай китеп бар. Человечество на рубеже веков деген. Бул китеп Москвадан чыккан 2003 жылы Илимпоздор чыгарган бул китепти. Кандай максат менен чыгарган? 3-чү миң жылдыктын босогосун дүйнө өлкөлөрү кандай абалда аттанды деген суроого жооп берилген берди. 198 мамлекети дүйнө жүзүндөгү ошолордун абалын 37 көрсөткүч менен салыштырып отурушкан Илимпоздор. Кандай көрсөткүчтөр? 37 көрсөткүч эми жакшы белгилүү, ички продукция, бир жанга анын көлөмү, андан кийин мисалы саламаттык сактоо абалы, элдин саламаттуулугу, сабаттуулугу жөнүндө маалымат, анан кылмыштуулук кандай, коррупция кандай, абасы бузулган, суусу кандай бузулган, өнөр жайы кандай өнүккөн, бүт экономика тармактарын мүнөздөп отуруп 37 көрсөткүч менен баяндалган. Бизге маанилүү бир топ көрсөткүчтөр ушу жыйнактан бизге маанилүү өтө. Мисалы аянтка келсек, Кыргызстан дүйнө жүзүнүн 52 өлкөсүнөн аянты чоң. 52% дүйнө өлкөлөрүнөн Кыргызстандын аянты чоң. Бул 80-90 мамлекеттен Кыргызстандын аянты кыйла чоң. Токтоп эле четинен айтсак, мисалы Армения. Армениянын аянты 29,8 миң чарчы километр, Ош областынын аянты 29 миң чарчы километр. Демек, Армениянын аянты Ош областынын аянтындай. Мына көрдүңүзбү? Муну мына сиз да билбейт болушуңуз керек. Жок, билбейм. Молдавиянын аянты 33.700 чарчы километр, Жалал-Абад областынын аянты 33.600 чарчы километр. Демек, Молдованын аянты Жалал-Абад областынын аянты менен барабар. Мына сиз да муну билбейт болушуңуз керек. Дагы уланта берейин. Эстония. Эстониянын аянты 45 миң чарчы километр. Нарын областынын аянты 46 миң чарчы километр. Нарын обласы Эстониянын аянтынан кыйла өйдөрөк. Дания деп коелук. Даниянын аянты 43 миң чарчы километр. Исыкөл областынын аянты 43 миң чарчы километр. Бир Исыкөл область Дания мамлекетинин аянтындай. Уланта берейин. Бельгия 30.500 чарчы километр, Жалал-Абад областыныкы 33 миң чарчы километр. Нидерландия, Швейцария, булардын аянтары 41 миң чарчы километрин тегерейинде, Исыкөл областыныкы 43 миң. Уланта берейин. Албанияны алалык. 28,7 миң чарчы километр, Ош областыныкы 29 миң чарчы километр. Же болбосо Ливанды алалык. Ливандын аянты 10 миң чарчы километр. Талас областынын аянты 11.400 чарчы километр. Же болбосо Израилдин аянтын алалык. 21.9 бүтүн чарчы километр аянты. Чүй областынын аянты 19 миң чарчы километр. Израиль Чүй областына барабар деп койсок болот. Же болбосо Кипр деген мамлекет бар. Аянты болгону 9 миң чарчы километр. Таластыкы 11 миң. Бул тизме, салыштырма тизмени уланта берсек болот. Анда биз 90 мамлекеттин аттарын аташыбыз керек, убактыны үнөмдөп, муну салыштырма жетиштүү деп ойлойм. Мисалы, Тайвань мамлекетинин аянты 36 миң чарчы километр, Жалал-Абад областынын аянты 33 миң чарчы километр. Бирок
Tayvanda 25 milyon adam yaşaydı. Kırgızistan'da jalpı 6 milyon biraz aştı. Түштүк Корея, жарым Кыргызстандын аянты 99 миң чарчы километр, Кыргызстандын аянты 198 миң чарчы километр. Түштүк Кореянын эли 48 миллион. 48 миллион адам жарым Кыргызстандын аянтында жашап атат, өнүккөнүн жакшы билесиз. Ошон үчүн мен Бангладештин аянты 50 миң чарчы километр кем Кыргызстандан. Бирок 145 миллион. 145 миллион. Демек, бир сөз менен айтканда, биздин мамлекетибиздин аянты абдан кичинекей, кен байлыгы жок, мунай жок, газ жок, өнүгүүгө шарты жок деген бул карандай калп деген жыйынтыкка келип атпайбызбы? Аянтын алсак, элдин санын алсак, биздин кен байлыктар мына Менделеевдин тизмесиндеги бүт элементтердин баары Кыргызстанда бар. Бирок, мисалы, сууга келсек, суу байлыгына келсек, маалымат мындай, суу байлыгына келсек, Кыргызстан суу байлыгына келсек, 198 мамлекеттин Кыргызстан 51-чи орунда турат. Демек 140 мамлекет суу байлыгы менен Кыргызстандан кийин турат. Бир жаңы эсептегенде бизде 13.834 куб суу туура келет экен, таза суудан айтканда. Ошол эле учурда мына карап көрүңүзчү. Биз суктанган Сауд Арабия бир жаңга 249 эле куб суу келет экен. 200. Же болбосо Израилде 289 куб. Же болбосо Эмиратты 902 куб. Египетти 936 куб. Түштүк Түндүк Кореяны алсак, арда 3.000 куб. Италияда 2000, мисалы Кытайда 2200 куб араң эле келет бир жаңга. Индияда 2244, Германияда 2096 куб бир жаңга. Биздики 13 миң болуп атпайбы? Бабаларыбыз айткан суу коордук, отун олжо деген. Ар бир адам күндө машинесине 5 маал май куйбайт да. Ар бир адам бери дегенде 5-6 маал суу ичишин керек. Туурабы? Ошон үчүн бул байлыкты салыштырып отурсак, суу байлыгы мунайдан, газдан кыйла бийик турат, кыйла өйдө турат. Японияга барсаңыз, 1 литр суунун баасына Японияда 2,5 литр бензин аласыз. Европада 1 литр суунун баасына 2 литр бензин сатып аласыз. Европа өлкөлөрүндө, Японияда, мейманканада жарым литр таза суу $3 турат. Мына азыр доллар 80, 240 сом турат экен да. Карабайсыздарбы? Ошол өлкөлөрдө таза суунун баасы мунайдан 2-2,5-3 эсе баалуу турат. Биз ушунун баарын талдап көрбөйлүкпү? Чын эле Кыргызстан жарды мамлекетпи? Жер байлыгы, кен байлыгы аспы деген суроого жооп өзү эле чыгып атпайбы? Биздин бабаларыбыз бизге бейиштин төрүндөй керемет мекен калтырганына биз күбө болуп отурабыз да. Мисалы, бизге көп айткан сабатсыз элсиңер, большевиктердин доору менен силерге каттаануу келди деп. Иш жүзүндө кандай болгон? Иш жүзүндө мен муну көрсөткүчтү таянып айтайын. Сабаттуулук боюнча элдин каттааныганы боюнча. Дүйнө өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстан 14-чү орунда турат экен. 14-чү орунда. Мына байкап көрүңүз. Америка Кошмо Штаты 19-чү орунда. Байкаңыз, Россия 22-чү орунда. Же болбосо Франция 29-чү орунда. Жапония 31-чи орунда, Швейцария 37-чи, Англия 38-чи орунда.
Түштүк Корея биз кээде суктанабыз, анын экономикалык багыттагы жетишкендиктери 49-орунда, Канада 58-орунда турат. Же болбосо Сауд Арабия 121-орунда, Малайзия 94-орунда, Турция 100-орунда, Кытай 102-орунда. Bunun tübü kakta. Tübü bayırkı babalarımыздın ulu madaniyatında. Жақшы bilesiz, Orhon Yenisey жазуулары, Rum жазуулары, bu bizden Kırgızlarga tanıdık жазуу. Бирок andan murdagı Bakabut жазуусу, Төлөк Төреқан Аксакалдын санжырасында окуп атабыз. Bizim doğrudan bir neçe ming yıl murun payda oldu деп атат. Минали Киселев жана өзүнүн эмгегинде Байыркы Түштүк Сибирдин тарыхы деген эмгегинде минтип айтып атпайбы? Дөбө мүзөлөрдө табылган буюм тайымдардын баарында жазуу бар дейт. Мисалы Саадакта, Кылычтын кындарында, мисалы идиш аяктарда, керкичот, куралдарда баарында жазуу бар дейт. Анан мындай жыйынтык чыгарып атат. Демек, бул эл түгөл сабаттуу болгон деп атат. А бул кайсы доор? Бул биздин доордон 8 кылым мурда. Ошо доордо эле биздин бабаларыбыз сабаттуу болгон. Сиз жакшы билесиз, бүгүн дагы кыргыз кыйналса дагы, акыркы улагын, койун сатса дагы балдарын окутат. Туурабы? Да, туу окутат. Окусун, кой окусун. Турмуш өтөт, балам билимдүү болсун дейт. Ошол кыргызга мүнөздүү болгон салтты биз бүгүн да байкап атабыз. Мисалы мен сабаттуулук жөнүндө айттым. Суу байлыгы жөнүндө айттым. Дастанага бул жердеги маалыматтар бирок бүгүнкү сабаттуулук жөнүндө көпчүлүгү сөз болсо керек. Байыркыны эстедиби ушул жерде? Жок, мен айтып атам да, бул китеп дүйнө өлкөлөрү 3-миң жылдыктын босогосун кандай абалда аттап атат деген маалымат. Ошондо руни жазуулары эске алындыбы? Жок, анын кажети жок да. Берде бүгүнкү мына 1999-жылы өлкөлөрдүн абалын ошо жөнүндө сөз болуп атат. А берде тарых жөнүндө сөз жок да. А биз аны ортобузда түшүндүрүп атабыз, мунун түбү каякта деп. Бул тарыхый китеп эмес. Бул статистикалык китеп. Маалымат жыйнады да. Демек, бизде кандай жалган маалыматтар, мына Кыргызстандын тарыхы жөнүндө биз эми аны кайталабай эле коелук. Биздин өлкөбүздүн аянты жөнүндө маалымат, биздин өлкөбүздүн кен байлыгы жөнүндө, суу байлыгы жөнүндө, элибиздин сабаттуулугу жөнүндө толук маалымат жанагындай жалган мурда калыптанган түшүнүктөрдү четке кагып атпайбы. Дастанага убактыбыз болуп калды. Кийинки берүүдө уланталы. Рахмат.